Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Орусиялык Альянс компаниялар тобунун президенти Муса Бажаев кече күнү Орус жана Кыргыз президенттеринин уруксаты менен жер үйдө алтын комбинатын салтанаттуу түрдө ачты. Садыр Жапаров талашка өзү келди. Орус президенти болсо салтанатка онлайн форматында катышты. Жапаров өз сөзүндө чет өлкөлүк инвестициялар ишенимдүү корголот деп билдирди. Биз үчүн инвесторлордун тоскоолдуксуз ишин камсыз кылуу өтө маанилүү. Ошондуктан менин биринчи кол койгон жарлыктарымдын бири алардын мүлкүн коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо тууралуу болду. Андан тышкары, Кыргызстандын Тоо-Кен тармагындагы дагы толук реформаланып, бул багытта туруктуу жана так саясат жүргүзүлөт. Жапаровдун кийин сүйлөгөн Владимир Путин бардыгы болуп, 600 миллион доллардан ашык инвестиция жасалып, талашта ишке ашырылып жаткан Орусиялык долбоорду жогору баалап, кенди иштетип жаткан Альянс алтын компаниясы жергиликтүү фондко жыл сайын 2 миллион доллар берип турарын жана долбоордун айлана чөйрөгө зыян тийбей турганын өзгөчө белгиледи. Өтө ири, орток долбоор ийгиликтүү ишке ашырылды. Таластагы Тоо-Кен ишканасында эң алдыңкы технологиялар менен заманбап аспаптар колдонулат. Алар экологияга зыянын тийгизбейт жана баардык стандарт менен ченемдерге жооп берет. Аны менен айлана чөйрөгө зыян тийгизбестен жылына 5 тонна алтын өндүрүлөт. Бирок бул компанияны иштетип койбой өзү, Кыргызстан өзү иштеткенде миллиондогон доллар эмес, миллиарддаган доллар киреше тапмак. Бирок ал болбой калды. Ошондуктан Садыр Жапаров жер үйгө баратканда ал жердеги каршы чыгып аткан адамдарга жолугуп, алар менен сүйлөшүп, сабыр кылууга чакырды аларды. Ооба, алтын каздырбайбыз деп нааразычылык кылгандар да бар. Бирок эбактан бери ушунча каражат сарптап, бардык иштер бүтүп, иш башталып калгандан кийин токтото албайбыз. Токтотуп коюунун арты эл аралык сот демне менен бүтөт, аны касиеттүү эл сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан ынтымак менен, сүйлөшүүлөр жолу менен бардык маселелерди чечип алабыз. Каршы болгондор сабыр этип туруңуздар. Жер үй боюнча келишим президент Атамбаевдин учурунда түзүлгөн. Муса Бажаевди болсо Кыргызстанга келүүгө Өмүрбек Бабанов көндүргөн деп айтылып келет. Президент Жапаров бетачар салтанатына катышууга макул болгону үчүн жана дегеле Кыргызстанга инвестиция жасалып жатканы үчүн Путинге ыраазычылык билдирди. Путин дагы өз сөзүндө Жапаровго алкыш айтты. Кайталап коеюн. Бул маанилүү биргелешкен долбоор Россия менен Кыргызстандын ортосундагы көп багыттуу, эки тарапка тең пайдалуу кызматташуу, бекем достуктун символу боло алат. Мындай кызматташуу жакында эле Кыргыз президентинин Москвага жасаган сапары учурунда жетишилген кемчиликтердин духуна төп келет. Сиз өзүңүздүн биринчи чет өлкөлүк сапарыңызда биздин борбор калаага жасаганыңыз үчүн алкыш айтабыз. Кыргызстандын Тоо-Кен адистери жер үй долбоорун катуу сынга алып келет. Анткени анда өндүрүлгөн алтын эки тарап ортосунда бөлүнбөйт. Кенди Альянс компаниясы толугу менен сатып алган. Андагы 100 тоннага жакын алтындын жалпы баасы 5 миллиард доллардан ашат. Аны кезегинде Кыргызстандын өзүнүн Кыргыз алтын ишканасы иштетейин дегенде Атамбаев ага уруксат бербей чет өлкөлүктөргө берип койгон. Кыргыз алтын ишканасы ал кезде начар абалда болчу. Бирок ал Кыргызстандын Тоо-Кен тармагын локомотиви боло алат эле. Биз Улуу Британиядан инвестор тапканбыз жана жер үйдө бизге бергенде Орусияда Газпром кандай болсо, Кыргызстанда Кыргыз алтындын ошондой эле мааниге ээ болуп калмак. Расмий кагаздарга кол коюлуп калгандан кийин келишимдин шарттарын өзгөртүү өтө кыйын. Ошондо саламатта калыңыздар.